Barçаңыздар ардактуу асыл мекендештер, өзгөчө өнөр ээлери болгон калемдештер, амансыздарбы? Эркин бикпин түндүгүнө түйүлүп, кыргыз туусун желбиретип бириктик. Эр манаста эне тилде сүйлөгөн, эне тилим эбегейсиз бийиктик. Урматтуу мекендештер, коноктор, азыр бизге келгиле кыргыз тилде сүйлөйлү долбоорунун окуучулары кимин кырдап бермекчи. Bizden yaş buğularımız kırız dilinde öğretip araslar dışında. Rabbimde kırız dilinde sürekli yemindir atıp koyulan kançalık çoğun dengeldeği çoğun iş. Var olumuz araslar dışında. Baldarızda var olsun, baldarızda bile duran Memleketlik Kırgız Dil Komissiyasının töragası Kanbek Osmanovich'tin özünün berip jibерген жаш балаларға деген китебі бар, ошо китепти белекке берип коюп рухсат этиңиздер. Men dagы бул рекламадагы биздин Насипбек Асанбаев деген жигитибиз орустун атактуу балдарга белгилүү ырларын, жомокторун накта мындай сүрөтү менен жакшынакай кыргыз тилге котоптур. Мына ошону мен өзүм сатып алдым. Эгерде ушундай 10-ун алсаңар 2,5 миң экен, эгер бирден алсаңыздар 300 миңден экен. Мен 2,5 миңге сатып алып, мына балдар аркылуу баарыңыздарга белгилүү болгондой реклама берип атам. Карап көрсөңүз аябай кызыктуу. Мен өзүм ачып ар бирин окугум келип сүрөттөрүн азыр. Көңүл бөлгөнүңүзгө рахмат, балдарга карап берип коеюн. Рахмат азаматтар. Кайрыктар казынасы коомдук уюмунун төрагасы, Кыргыз тил коомунун жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасынын Россия Федерациясындагы өкүлү Багыт Чериевич Попановду сөзгө чакырам. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу президентчилигин өкүлчүлүгү, урматтуу бүгүнкү эл аралык эдеп менен
жалпы барыңыздарды шын жүрегімнен құттықтаймын. Мен қысқаша докладым бар, ене тіл күнінде оқуға рұқсат етіңіздер. Dünya жүзіндегі кейбір тілдердің жоғалышының негізінде ЮНЕСКО ұйымы 1999 жылы 30-ші сессияда бүгінгі ел аралық ене тіл күнін қаулашқан. 2000 жылдан бері ел аралық ене тіл күні белгіленген. ЮНЕСКО-нің жүлдесі бойынша орта есеппенен 6000-ге жақын dünya жүзіндегі тілдердің жарымы жақын арада жоғалып кету қорқыныштан тұрады дейді. Ушурда миллиондогон биздин мекендештер журт дышында эмгектенишип, башка өлкөлөрдө жашап жана эмгектенип жүрүшөт. Алардын ичинен эң көп мекендештер жашаган өлкө бул Россия Федерациясындагы биздин мекендештер болуп эсептелет. Тилекке каршы көптөгөн мекендештерибиз жашаган өлкөнүн жарандыгын алып, балдары өз эне тилин унутуп, жергиликтүү элдердин тилин сүйлөп калышкан. Бул башка өлкөнүн тилин сүйлөп калган мекендештердин балдары өз эне тилин билбей калса, 30-40 жылдан кийин алардын балдары да такыр эне тилин унуткан болот. Демек, бул муундарыбыз 30-40 жылдан кийин эне тилин такыр унутуп, улутун жоготууга туушар болушат. Учурда Россияда коомдук активисттер негиздеген кыргыз диаспоралары көп деп саналат. Коомдук диаспоралардын иштери көбүнчө миграция көйгөйлөрүнөн алек болуп, тилибизге көп маани бербей келет. Москва шаарында миллиондоп жашаган кыргыз коомчулугунда бир гана кыргыз тилин үйрөткөн уюм бар. Тилибиз жөнүндө айта турган болсок, тилибизде Дамазулоодо мындан башка биздин дүйнө жүзү боюнча дагы тилибиз биздин тилибизди аттуу WhatsApp группабыз бар. Бул WhatsApp группада бүткүл чет өлкөдөгү активист мекендештер менен, жүздөгөн активист мекендештер менен ар дайым тилибизди, маданиятыбызды тамашалап, чогуу талкуулап турабыз. Урматтуу мекендештер, чет өлкөдөгү кыргыз диаспоралары тилибизди каада салтуу сактап калуу үчүн маданий иш-чараларга өзгөчө маани берүүсү керек экенин басып белгилеп кетким келет. Учурда Кыргызстанда республикалык деңгээлде эне тилибизди өркүндөтүү боюнча республикалык кыргыз тили коому жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы чигердүү эмгектенип жатышат. Өткөн жылы октябрь айында мамлекеттик тил комиссиянын төрагасы Канбек Осмоналиевич журт дышындагы эмгектенип жүргөн мекендештерди эске алып, Москвага, Санкт-Петербургга келип, бул шаарларда мекендештерди кыдырып, тилибизди тамашалап, чоң даражадагы жолугушууларды өткөрүп кайтып кетти. Урматтуу коомдук активисттер, урматтуу мекендештер, эне тилибизге өзгөчө маани берип, тилибизди сактап калат. Жаш буундар менен эне тилибизди сүйлөшүп, улутубуздун жоголушуна жол бербейди. Сөзүмдүн акырында Москва кайрыктарынын ардактуу мүчөсү акын Жээнбек Исоновдун «Мен кыргызмын» дегендерин окуп берүүнү туура көрдүм. Мен кыргызмын. Кыргыз сынды кыргыз тилде сүйлөгүн, билбей калып, уят болуп жүргөн. Бөтөн жерде кайсы элде жүрсөң да кыргызмын деп, улутуңду сүйрөгүн. Жетактаңды тактап жүргөн намыска, балдарыңа жеңил болушун айтышка, бөтөн элде кимдик канын төксөң да унутпагын ата бабаң кыргыздар. Эне тилим, кыргыз тилин билемин. Эне тилим аса-басы элимдин, эне тилим жоголбосо унутпа, мен кыргызмын, анаш жүргөн жердемин. Рахмат көпүңүзгө. Мекендештер, сиздердин уруксатыңыздар менен мен кыргыз тил өткөн кыргыз тил күнгө карата кыргыз мамлекеттик кыргыз тил комиссиясынын төрагасы Канбек Осмоналиевичтен мекендештерге берип жүргөн сыйлыгы бар. Ошол сыйлыкты тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Анда эмесе буйрукту окуп койсоңуздар. Буйрук сыйлоо жөнүндө.
Kırgız Respublikasının Prezidentinin 2021 yılın 28 iyunundagi Formen 319 jargılamanın beketilen Kırgız Respublikasının Prezidentine karıştı mamleketlik dil jana dil siyasatı boyunca Uluttuk Komissiya jönündө Cümlegoy layık jana 23 sentyabr mamleketlik dil gününe karata kelgen sunuşlardın negizinde buyrup kılam. Mamleketlik dildi ölümdürügö jana dil siyasatının örgündötügü hoşbol zor salımı üçün Moskva jana Moskva oblastındagy emgeklenip жүргөн aktivist mekendeşlerdi Kırgız Respublikasının Prezidentine karıştı mamleketlik dil jana dil siyasatı boyunca Uluttuk Komissiyasının sıylıkları menen sıylanışsın. Kırgız dil Döşbek isminin Osmanbekov Kuvанчбек Бекболотович Kırgız Respublika Diaspora Birleşik Мен ойымша аванс менен берилген сыйлык болуш керек. Ошо кыргыз тилин Кудай буйруса келечекте чет элде жүрсөктөр, чет элде жүрсөктөр жаңы деңгээлге чыгат. Багытбек Шериевич өзүнүн негизи командасы менен кыргыз тилинде салган кошкон салымы абдан чоң, аны баарыбыз эле билебиз. Кудай буйруса ушул сиздин командаңызга жалпы кыргыз диаспора кеңешинен турган дагы бир чоң жагыма кошулду деп тилегишине беребиз. Ошо кыргыз диаспора кеңешинин негизинде биринчи максаты кыргыздардын жана кыргызстандыктардын аброюн эл аралык деңгээлге көтөрүү деп дайым айтып келебиз. Кече күнү 17-18 февралда Москва жергесинде Россиянын 40тан ашуун региондорунан келген Камчаткадан баштап Калининградка чейин келген кыргыз диаспора жетекчилери менен биргеликте 5-бүткүл дүйнөлүк форумду өткөрүп алдык. Андан тышкары 18 февралда эл аралык экономикалык форумду өткөрдүк. Ал форум болсо башка өлкөнүн 9 диаспора жетекчилери келди. Армения келди, Азербайжан келди, Белоруссия келди, Молдова келди, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан келди, Туркменистан жана Афганистандар келди. Ошо кыргыз мекендештер, кыргыздар негизинен Москва жергесинде башкача өзгөчө деңгээлге чыгып калсалар деп өзүнүн жашнакай бааларын айтып кетти. Анан ошол кыргыз коомчулугу иштеп иш алып бараткан ар бир жалгыз эр эмес, эч ким жалгыз эр эмес, бүт жаамат менен кылабыз. Ошол жааматтын ичинде Багытбек Шериевичтер бар. Багытбек Шериевичтер өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн жааматы менен Кыргызстанда, кыргыз журтуна, кыргыз коомчулугуна, кыргыз диаспора кеңешине салган салымы чоң. Уруксаат берсеңиздер, ушул кыргыз диаспора кеңешинин ардак грамотасы менен сыйлап койсок, окуп сыйлап койсок. Почетная грамота награждается Бапанов Багытбек Шериевич за продвижение и реализацию проектов и инициатив кыргызской диаспоры на территории Российской Федерации, за плодотворное сотрудничество и поддержку наших граждан. Мы высоко ценим вас и ваш вклад в укрепление межрегионального сотрудничества, культуры исторического наследия, вклад в развитие общества. Желаем вам благополучия, творческих успехов, достижения новых высот в личной жизни и профессиональной сфере. Коллектив Совета кыргызской диаспоры. Вот мекендештер, аманат бар, бұл болсо Федерация мигрантов России. Мурда эле Багытбек Шериевичтин кылган ишине делилген болчу, бирок убакыт сааты бүгүн дейдир, ошол жазып коелу. Благодарственное письмо Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России выражает благодарность Бапанову Багытбеку Шериевичу за содействие в укреплении межнационального согласия и формирования добрососедских отношений на территории Российской Федерации. С уважением, президент Федерации мигрантов России Вадим Викторович Кажин. Саламатсыздар, эткизилер көп, эткизи сүйлөйлүк, бүгүн биздин байрам.
бүгін жалаң эле Кыргызстан байрамы эмес, эл аралык эне тил күнү да. Бүгүн башка улуттарда өзүнүн эне тилин кастарлап, бапестеп, сактап келген эл өзүнүн эне тилин сыйлаган эл өзүнүн байрамды бесептейт да. Ошонун ичинде бүгүн кыргыздар айрыкча Москвада жергесиндеги кыргызстандыктар эне тилибизди байрамдатабыз. Эне тил элдин өзүнүн бир эле тили болуп, өзүңүздөр билесиздер. Эне тил бул элдин бүтүндөй мамлекеттин, бүтүндөй өлкөнүн, элдин эл экендигин, мамлекет экендигин, өлкө экендигин даңазалаган, ошонун бир очогу, ошонун бир өзөгү болгон нерсе десек болот. Тилсиз эл болбойт деп илгертен бери айтып келебиз. Тилсиз эл болбойт, тилсиз тилдин өткөн саясаты жок мамлекетте болбойт да. Ошон үчүн акыркы жылдары жакшы саясат болду. Биздин мамлекеттик комиссия деп эле кыскача айтып коебуз. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясы бар болчу. Бирок кийин акыркы жылдары байкасаңыздар мамлекеттик тил жана тил саясаты комиссиясы болду. Бул менимче абдан жакшы багытта. Анткени бул жакта тил эле эмес, саясат деген чоң нерсе калып атат да. Тил саясат абдан бир чувствительный орусча айтканда ушундай бир эме нерсе да, беш. Тил саясаты акырын кылбаса, мындай бир эме менен жүрбөсө, бул да бир олуттуу нерсе. Мына жакында өзүңүздөр билгендей, 23-жылы биз мыйзам кабыл алдык. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алып, ошонун негизинде айрым чектөөлөр болду, айрым биз үчүн жана титульный улут үчүн артыкчылыктар болду. Ошого бир аз бизди жашап аткан башка улуттар бир аз кичине ыңгойсузданды. Бул жакта даже биз жашап аткан өлкөнүн жетекчилери, депутаттары бир топ жогору жактан ушундай эмне үчүн сен тилиңерди колдоп, анан биздин тилди басып атасыңар дегендей сөз болду. Ошондон ушул жерде айтып кетет элек, жаңы эгерде сиздерден деле аралашып жүрөсүздөр гос органдар менен, сиздерден деле вот несер кыргыз тилди аябай көтөрүп атасыңар, орус тилди басып койду деген сөз болсо айтыңыздар. Ооба, ушундай жаңы мыйзам чыккан. Бирок ал мыйзамдын максаты тиги орус тилин басымдоо эмес. Орус тили бизде расмий тил боюнча калып атат. Бирок биз кыргыз тилинин өз өнүгүүсүн күчөтүү мындан ары. Анткени өзүңүздөр билгендей, бул жерде Москва жергесинде, Россия жергесинде шаардыктар азыраак болот. Айылдан келгенде бизге мүмкүн мындай өтө байкоосуздан да байкалашы мүмкүн. Бирок шаарда бул маселе бар. Шаарда мен канча 23 жыл бою иштеп калдым. Именно кыргыз тилин орустарга, жана биздин киргиздерге үйрөтчүмүн. Ал жакта абдан чоң маселе бар. Ыйлагың келет, кээде өзүң аябай ыза болосуң, ошо тилиң унутулуп атат. Ошон үчүн биз ошо тилди, өзүбүздүн эне тилибизди өнүктүрүүнү күчөтөлү деген максатта жана мыйзам кабыл алынды. Это ни в коем случае не унижение, не жанагындай биздин башка комшу элибиздин тилин азайтуу эмес. Ал бизде расмий тил боюнча калды. Ошондуктан ушундай бир сурап калса, сүйлөшүп калсаңыздар, ушундай жакшы бир эме да. Биздин тил саясатыбыз абдан жакшы багытта, жакшы нукта өнүгүп атат деп айтсак болот. Анткени өзүңүздөр билгендей жана баяндамада да айтып өттү, ушу тил комиссиянын жетекчиси эмеси менен, багыты менен Кыргыз Республикасынын президенти ушу тил саясатына абдан жогору көңүл буруп, мына бүгүнкү күнү жогорку окуу жайына тапшырып аткан студенттер, абитуриенттер да кыргыз тилинен экзамен тапшырмайынча окууга кабыл албайт деген сыяктуу бир эми азыр аябай чектөө эмес, бирок ошол мыйзам күчүнө кирген адам. Бул дагы болсо кыргыз тилинин үйрөтүүгө кандайдыр бир түрткү болуп атат да, кой үйрөнүш керек, мындай болуш керек деген. Анан жана баяндамада айтып өттү, кандай космонавт өзү келип кетти эле бул жактын Москвадагы Россия жергесиндеги биздин кыргыздардын абалы, кыргыз тилинин абалы кандай болуп атат деп. Кыргыз тилинин абалы өзүбүз байкагандай өтө мындай мактанарлык эмес, бирок өтө жаман эмес. Анткени бизде мен баягы эме катары, мугалим катары айтып кетким келет, коомдук ишмерлер же болбосо мисалы мамлекеттик кызматта иштегендер, бала кезинен мамлекеттик кызматта иштегендер байкалышы мүмкүн.
мындай бир ачык айтканда аларга ушундай эл жүрүп атат, жашап атат, иштеп атат, ушундай коомдук иштерди жасай берет дейт. Бирок мугалим катары же болбосо дагы башка ракурстан алганда сиздердин жасап атканыңыздар, Багыт Шериевич жана Роза эженин жасап аткандар бул эрдик. Бул башка өлкөдө туруп өзүнүн тилин өнүктүрүү деген бул эрдик да. Эч кандай бирөөдө бир тиын албаса, бирөө бир айлык бербесе, же бир нерсе болбосо, ошого аракет кылып, мисалы Багыт Шериевич жыл сайын тил майрамын өткөрүп, мындан башка 23-сентябрда майрамды өткөрүп, Кыргызстан менен байланыш түзүп, алар менен сүйлөшүп, гитептерди алып келип, өткөндө даже элчиликке гитеп алып келип берди. Андан кийин алардан ондой сыйлыктарды алып, биздин жарандарды ойлоп, бул деген жөн эле бир оюн эмес, жөн эле бир иш эмес, муну ойлоп көрсөм канча деген эмгек жатат. Мен терең таазим кылам сиздердин алдыңыздарда. Ошондой эле балдарыбыз окусун, унутуп калбасын деп Роза эже өзүнөн өзү эле көтөрүлүп эле кыргыз тилин үйрөтүп келатат да. Өткөндө мен бир сөз уктум, бизге келген элчи, кеңешчи келген экен. Анан ага деген барлыгы кайда жүрүшөт экенде, элчиге киреличи деп жана эмнеге киресиңер дейт экен. Анан бирөө айтат экен, Роза эже, мен бекер окутат элем балдар депчи. А бирөө айтат экен, мен бекер боз үйдү коет элем, ушул элге бекер көрсөтөт элем деп, сен башыңар иштейбе деген сыяктуу сөз болгон экен. Эмне нерсе ушинтип иштейсиңер деп. Анткени ал киши алыс болчу ушунда. Ал киши алыс болчу, түшүнгөн эмес да, ушу бизде просто кыргызча айтканда чылаңач баатырларбыз да. Ушундай аракет кыла беребиз, бирок ошонун берекетине да жетебиз. Буйруса, ушундай сиздер бар, адамдар бар, жана четтен эрдин күчү бет дейт, Жомарт Көкөмбаев жакшы айтып кеткен поэмасында. Эгер ушундай биздин жигиттер, ушундай эжекелер, ушундай аналар, ушундай биздин бүгүнкүдөй жарандар бар болсо, демек биз күчтүү эл, биз күчтүү мамлекетпиз. Ошонун ичинде ушу Москва жергесинде күчтүү диаспора өзүбүздү көрсөтө алабыз. Кубанычбек айтып кетти өткөндөгү иш чараны дагы абдан жакшы деңгээлде өтүп, абдан жакшы отзывдар болуп атат. Биз өзүбүздүн күчүбүздү, өзүбүздүн бийик калк экенибизди көрсөтүп атабыз да. Эмне дейли, бүгүнкү байрамыңыздар менен Багыт Шериевичке дагы терең ыраазычылык, жалпы элчиликтин атынан жана элчинин атынан тил майрамыбыз кут болсун, тилибизди унутпай, дайыма кайсы жерде болсо өзүбүздүн тилибизди сактап жүрөбүз. Рахмат, бүгүнкү ушул кыргыз тил майрамыбыздар менен мекендештер баарыңыздарды куттуктаймын. Азыр бул биз тил менен айта берсек, тил жөнүндө аябай сөз көп. Биз орто жаштагылар, орто жаштан жогоркулар кыргыз тилин унутпайбызбы? Андан кийин биздин мына ушул урпактарыбызга тилди үйрөнүп кетсек жакшы болот эле. Мен эми азыр тил жөнүндө эмес, кечээкидеги болгон окуялар жөнүндө бир мүнөт айтып коеюн. Кубаныч мырза айтып кетти кечээки форум боюнча. Ошо форумда дагы бир жолдош деген киши 40 жыл болуптур Москвага келген, балдарынын бардыгы кыргызча сүйлөйт экен. Андан кийин кече интернеттен көрүп атасыздар, Нуржигит Кадырбековдун Америкада жүрүп кыргыз 5-6 жашар баласын кыргызча сүйлөгөнүн. Андан кийин Роза эже билесиз, 2021 бекен 2022 ушул элчиликтин немесинде аянтчасында боз үй тиги ушул балдарды бир ай кыргыз тили боюнча аябай чоң. Ошондо мен өзүм ошол жерде көрүп отуруп таң калганмын. Анча-мынча камчыны көрсөтсөм, бул эмне десең ар нерселерди айтып. Эми Кудайым буйрса ушул биздин менин оюм менен ушул биздин кийинки урпактарды ушул кыргыз тилин унуттурбай ошо алып кеткенге бир жакшы шарт түзүлсө, ушул жакшы болот эле деген гана ойлойм. Дагы бир жолу майрамыңызга чоң рахмат. Сулайманов баянманды чакырып койсок, манас айтып берсин. Манашына балыптыр, чоң малдай каталаган, чогутуп коюн салыптыр, каралыктай мачудан 80 бала келиптир, тез көрсөтүп 40-тан 80-дешип калыптыр. 80-нин ичинде боз калмактын чоңулу, мынасын жооптор колу, 80 бала окуду, кызы талак бурут деп, белгилерди кордоду, тентип келген бурут деп, бул буруттун балдарын 80 бала качырып, 40 балага асылып, далайынын кыркынын тизеси жерге бүгүлдү. 80 бала алдында келин бут жүгүндү,
Sevgiler canım soğuğa dep içimden cennet tөгüldü. Qarap dursa kaçkanın bileğine sap ketken, yüreğini kap ketken, çırqırap kaçıp жүгүрөт. Anda bizde aslımızlarga Ordu şaharынан Moskva Qaylıqtar Qoğunun ardaqtуу мүчөсү, эки китептин автору Бариниса Набиева эжекебизди Moskva Qaylıqtar Казынасы Qoğunун ардaqtуу мүчөсү Тазагүл эжекебизди жана Камалидин Каразаковду чакырып койсок, ушулар көркөм окуп берсе өздөрүнүн шығармаларын. Урматтуу кесиптештер, барларыңарга оштон салам. Бүгүнкү пил майрамыңыздар куттуу болсун. Дайым ушундай майрамдардын көп-көбүнө күбө болуп, талантыңыздар менен таанышып, өнөрүңдү өркүндөтүп жүрө бериңиздер демекчимин. Тил байлыгы. Тил жөнүндө кечээ жаздым. Китептерде böyle тил боюнча жаздык. Биз эми акындар өрү менен тилимизди жеткиребиз. Тил байлыгы, жан үйрөңдүн азыгы. Тилде да алып келет жазыңды. Тилиң менен айырмаңба адамсың. Билгениң шарт, шерт сөзүңдүн казыгы. Жашоо сүргөн ар пенденин тили бар. Өз-өзүнчө аздектешет билип ал. Саламдашкан салты бийик улуттун шаан шүгөттүү майрамдаган күнү бар. Чырайына суктандырган кызы бар. Кызыл тору аппак, аппактадай кызыл тору түсү бар. Аспабы бар комуз шоор кыягы, муңду угузган мукан кайрык күйүсү бар. Каада салттуу дасторкондо сыйы бар. Күндөр өтүп күтүп жүрөр чыгы бар. Тарыхы бар таберик деп сактаган, кастарлаган эпос дастаныры бар. Тарыхы бар таберик деп сактаган, кастарлаган эпос дастаныры бар. Рахмат, көңүлүңүздөр үчүн сүйлөсөк сөзгө эле убакыт азыраак окшойт. Мен ушул автордук китебимен бир бабаңка ушундай көрүнгөн таланттарды көтөрүп чыгып, эң негизгисинде өтө менин кеч калган талантыма аябай себепкер болгон ушул Шебиевичке бактык сабырына автордук китебимен бирге Бариса эжекебизге ырашып өзү Карабулжа байырктарынын жетекчиси. Карабулжада китепканада аябай чоң маданий кече өткөздүк. Китеп Карабулжа китептер бирге. Азыр өзү китебине чыкты, чоң рахмат. Бизде конок бар болуңуз чоң рахмат. Рахмат эжеке. Барыңыздарды бүгүнкү ушундай бир жакшы маңайда чыгып, эне тилибизди бактайлы деген темадагы иш-чарабызга куш келипсиздер. Тил жөнүндө айта берсек, сөзүбүз аябай көп, убакыттар ченелүү экен, ошондуктан мен дагы өз калемиме таандым. Эне тилди сактайлы деген төрүмдү окуп берейин. Айтып кеткен ата баба улуулар, эне тилдин баа жетпеген куту бар. Кастарлайлы, ардактайлы, сактайлы, бизден кийин келчү жапжаш муунум бар. Ала тоодой ыйык туткан жерим бар. Эгемендүү эркин болгон элим бар. Эне тилде эркелетип, кыздарын чачын өрүп таккан жок шурулар. Энелердин мээрин чачкан жүзүнөн, алды эйлеген сүйүү кошкон үнүнөн, чоңоюшкан жилик доло баатырлар качырышып душмандарды сөрүнөн.
geldikler, mekendeşler, şu tüm bayramımızdan kutlayın, var mı? Başka hayatların ülkesinin negizde temsil edeceğim. Çok faydalı salt, temsil. Topaydağı salt, temsil. Tülkü başlap büyüplenip durmuşun, kelim olup taktıyla karıp durmuşun, kaynağası ayı, kaynısı karıştırdı, aklına aytpay, sıylaydılar kayın jurtun. Köğüsünde hiç kim yok derdi erkelek, hoşuna kayın jurtun sizler kelindek. Jaşı kiçine bolsa da parmağını sıylap, aklına aytpay, ala kanat deptergeydi. Horoz aşarga keldilerek, kargaşıkta kayıtı aşarga keldi. Mışık kalkıda işteve yoğurtum dese, tülkü adından aytpay, aramıza balan deptergeydi. Bir gün tokoyga kelim bolup geldi sağızgan, salt saktavay kayın jurtun adından çakırgan. Akçası bolsa kiçikeyil, bolsa atçuluğu olup, anca koşullarına ünlü jamargan. Sağızgan tokoyda önü ösüp kalgan, tülkü de orta yaştan ötüp kalgan. Bu temsilge tam kaldığının keregi yok. Sağızgan kayın jurtun bay kemakalda bölüp salgan. Bunlardan televizyon koymaklarında mektubunda dünyada 5000 yer olsa, şu tergegen Kırgızlarla var ekenler, şu jazdığında ben. Bu жазған sebebi şu jegelerin tergegeninde abi, bu Kırgızlarga salып koşkor деп esептейм. Анда азыр биздин Москва кайрактарынын мүчөсү Келдибаев Залкарбекти туулган жерди сагынуу аттуу oyununa чакырып койсок. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору. Сиздерди чын жүрөктөн куттуктап кетем. Ушул бүгүн кыргыз эне тили боюнча ушул бүгүнкү байрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Анда эмесе сиздерге Керим Тураповдун туулган жерди сагынуу деген өлеңин тартуулап койсом.
Süylöylü okul borborunun demirgecisi Rozа Dышевна менен Аксакалдар кеңешинин төрагасы Кайынбулат Токуров чыгып койсом. Жолға отырғандардың Москва жергесінде ақсақалдардың атынан ушу 10 жылдан ашуын Москва жергесінде биздин телевизия, биздин адабиятыбызды таңызылап элге таанытып, жайылтып, саны көбөйтүп келаткан биздин ақсакалыбыз Бакытбек Шериевичке терең рахмат айтып кеткенинен ошону менен бирге мына ар бир Үй-бүлөдө Москва жергесинде балдарыбыз шартка байланыштуу башка улуттардын арасында окуп, билим алып, иштеп келатышат. Алардын ар кандай шарттарга байланыштуу кыргыз тилин билүү жолуна салып, кыргыз тилин үйрөтүп, мына бүгүн биздин алдыбызда биздин кыргыз гимнибизди карап берген балдарды тарбиялап, аларга сабак берип, аларды окутуп жатқан біздің проза ағашының нәтижемізге байлығына терең мен кыргыз тіл жөнінде жогоруда айта кеткендей көп айтсак болот, барыңыздарға биринен нерсени айта кетейин. Жер бетинде кыргызды таанытқан биздин адабиятыбызды, биздин маданиятыбызды, биздин салтыбызды, руханий байлыгыбызды таанытқан чыңгыз Төрөкулович кыргыз тилинде жазып, кыргыз тилинен 178 тилге башка тилдерге которулган чыгармалар. Кыргыз тили ошондо бүт дүйнө жүзүнө таанымал болгон. Мындан арыда биздин баарыбыздын түзмө-түз милдетибиз биздин тилибизди, биздин элибизди, биздин маданиятыбызды, адабиятыбызды сактап, артыбызда келаткан буундарга өткөрүп берүү. Тилибиз түбөлүккө жашасын, түбөлүктө өнүксүн, түбөлүккө кыргыз тили сакталып калсын. Урматтуу кечиңиздер менен урматтуу ушундай керемет кеченин катышуучулары, мен ойлойм бул майрам ыйык майрамдардын бири, анткени энеге байланган, эне сөзү кирген эле майрамдын баардыгы ыйык деп. Ошондуктан баардыгыңыздарда бекемден солуп, ишиңизде ийгилик, ойлогон ой максатыбызга жетип, кыргыз тилди унутпай, улантып, сүйлөп, барктап, дамтап, анан аман эсен өзүбүздүн кыргыз элибизге, жерибизге кетели. Эми кичине кыргыз тил долбоору жөнүндө айтып кетейин. Буякталар айтып атышат, токтот аз сүйлө деп, бирок муну мен айтпайынча койбойм, канчалык кыскартсам дагы. Кыргыз тил, эле кыргыз тилинде сүйлөйлү долбоору бул 2018 жылдан бери келе жатат. Анан 2023 жылы эмнеге жетти? Январ айында бул долбоор мыкты долбоор номинациясына ээ болду. Март айында аялдар Россия Кыргызстан аялдар форумунда Матвиенко катышкан, биринчи биздин айып катышкан форумга сунуш этилип, алар аябай жылуу оюн айтты. Андан кийин сентябрда түрк элдеринин форумда Бишкек шаарында көрсөтүлдү. Анан эң акыркысы ноябрь айында Минск шаарында 3-чү эл аралык СНГ мамлекеттеринин проблемасы деген форумда, конгрессте презентацияланды да. Анан баардыгы жерде эле ушундай бир таң калуу менен, жагымдуу маанай менен кабыл алышып, баардыгы айтып атышты. Кыргыз тилин ушинтип Москва жеринде акысыз окутуу бул өзүнчө эле бир сыйкырдуу нерсе дешип, ушундай маани берди да. Анан эмне дегим келип атат? Эң эле өкүнүчтүүсү, биздин Москвада миллиондогон халкыбыз, кыргыздарыбыз жашаган жерде ушул долбоорго маани берип, биздин ата-энелерибиз балдарын бербегендиги да. Мени ушуну ойлоп алып эле өзүмчө өкүнөм да. Орус тилин окутканга жайында 4 айлык курста 35-40ка чейин барат. Окуучунун саны, ал эми мына кыргыз тили окуйм дегенде эле ошол 20дан ашпайт да. 21 ашып кетсе, анан кайра эле 17си жазылат, 12си калат. Анан ошого бир урматтуу ата-энелер ушул жерде жеткиргилечи, биздин кыргыз тилибиз кандай маанилүү. Кыргыз тилде сүйлөбөгөндөр аябай көп. Мына могу жерден азыр 8-9 бала ырдады, ошону деле көрүп атпайсыздар. Тилдери сынып, айта албай айтып
Бұл долбоордо жалаң эле кыргыз тилин үйрөнүү эмес, ал жерде кыргыздын баалуулуктары менен Манас ким, Чыңгыз ким, Жети дубан, ар бир дубандын климаттык өзгөчөлүгүн, касиеттерин эми жок дегенде балдарыбыз ошону мейли кыргызча сүйлөбөсө деле ошол баалуулуктарды билип койсо менимче бул өтө чоң жетишкендик болот эле да. Анан эми сөзүнүн аягында Ибраевдин сөзү ар кайсы жерде айтып окулуп атат, ушу менен бүтүргүм келип атат. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, кыргыз тили кан Манасты тааныткан. Кыргыз болуп өз тилиңди билбесең, кантип анан өлгүң келбейт намыстан. Намыстан аттын күзелин. Бардыгыбыз балдарыбыздын бекер элчиликтин бизге бөлүп берген имаратында, ошол жерде бөлмөдө биринчи ушундай бир жакшынакай жагымдуу стулдар бүт жагдай менен, анан экинчи комнатасы кенен кабралин төшөлгөндө физкульт минуталарды өтүп атабыз. Физкульт минуталарды да кыргыздын дактуу оюндары менен ак терек, көк терек, аркан тартышмай, ашкабак чапмай, топташ ойномой, ушундай бир жакшы маана түзүлгөн бизге шарт түзүп берген мен элчиликке тилекташмын. Арболуңуздар аман болуңуздар. Кыргыз тилибизди өнүктүрүп, өстүрүп, унутпайлы сактайлы. Рахмат. Чоң рахмат, Роза эжеке. Биздин патриотбузбуз. Анда эмесе сиздердин алдыңыздарга биздин Москва Хайраттар казынасы коомунун эң ардактуу, эң таланттуу акындары Самара Насырова, Гүлбара Тахтарова жана Жээнбек экен чакырып койсок. Баштай беребизби? Барыңыздарга чын денсаулык, узак өмүр, күбөлүк бакыт таалай, ишиңиздерге ийгилик, чыгармачылык ийгилик, ишиңизге барлык жакшылык каалап кетемин. Эне тилди унутпайлы, кайсы жерде жүрбөйлү, ким болуп жүрбөйлү. Эне тил, кыйык тилибиз биздин. Ошондуктан мен эми акын деле эмесмин. Анча жазып койгон эмем бар. Ошо проза. Энети болгондон кийин энелерди сыйламайча болбойт экен. Энелерди сыйлайды. Тоо башынан мөңгү эрип суу акса, чылдыраган өнү чыгат кыргызча. Тоо куштары жагымдуу бир үн салса, кырдаган сый алар дагы кыргызча. Кыргызстандын мекен деген баарысы кыргыз тилде сүйлөгөндөй туюлат. Кыргыз тилин эне тилин ыйыгым, эне тилсиз кыргызымда суюлат. Улудум бар кыргыз деген сыймыгым, бабалардан мурас болгон сыйлыгым, эне тилим, ыйык тилим түгөнгүз, тоо суусундай таза тунук байлыгым. Эне деген кыргыз тилдин башаты, сүтү менен сөзүн чыккан алгачкы, өмүр берген, сөздү берген аялзар, ошондуктан энелерди сыйлайт. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, кыргыз тил майрамыңыздар менен куттуктаймын. Кылган жагдайда ала турган болсок, кыскартайлы, ал куплет ичинен эки куплетине окуп берейин. Ылайым эле ыйык тилибиз аман болсун. Жакып таштар арасына катылган, күй чыгарып, күй жаздырат ал бизге. Анын бабы, наркы канча десеңер, ал сатылбай, эне тили мал деген. Кыргыз тилин кылымдарга сакталат, эне тилим эчем тарых камтылат. Куттуу болсун кагылайын улуу журт, кыргыздарын өзүңөргө айланам. Куттуу болсун кагылайын улуу журт, кыргыздарын өзүңөргө айланам. Арбаңыздар, биздин кыргыз тили мекендештер болушуп, сиздер менен көрүшүп турганыбыз өтө кутундан турабыз. Ушундай мекенден сырткары ушундай мусулман эмес, орустун чергесинде ушунча мусулмандын, ушунча кыргыздын жакшылык иштерге чогулуп турган өтө чоң кубанычтуу нерсе. Пайгамбарыбыздын хадисинде да айтылат экен, эгерде бир жакшылык ишти бөлүшүш үчүн, илим билим, тайым тарбия алыш үчүн кадам таштаган болсоңуз, ал дагы бир мечитке кирген сыяктуу дейт. Анткени ушундай бир жакшылык иштерди
жайлы үшін шолып отырабыз. Ушул жака таштаган ар бир кадамдарыбызга Алла Таала меселеп соолуктарын жазган болсун. Эми темага өтүп турган болсок, тарых менен тагдырды кессең болот, тарых менен ташты да эссең болот. Тарыхсыз калып, таптагы тамылсыз калып, тарыхсыз калып жер менен жексең болот деп. Кыргыз эл акыны Шайхет Ишрек айткандай, бардык нерсенин таржымалы, башталышы лабылы 1999 жылы 17 ноябрда ЮНЕСКО-нун башкы конференциясында 21 февраль эл аралык эйнектик күнү, аңча айтканда International Mother Language Day деп белгиленген. 2020 жылдын 21 февралдан баштап ушул күнгө чейин дүнө жүзүндө тынымсыз үздүктүк сөз белгиленип келет. Сөздү кыска кылсак, анда баарыбыздарды ушул эйнектик күнү менен куттуктайбыз. Ар дайым тилибизди өнүктүрүп, өстүрүп жүрө берели. Азырында сиздердин астыңыздарга биздин коногубуз, таттуу кызыбыз Калысток Жубаеваны чакырып койсок. Сиздар менен.
алдыда Кыргызстанга кеттик кыялыбызда.
Aban evlilikleri kalap, bazırkı Kırgız cidden kanalları sizler için çeşitli. Mümkün olsa koşulu orada oturasız.
Özbek Tutmanaliyev çakıp koysun. Kadası var, dili var. Dilin menen biyiksin sen bilip al. Aygalandı kıdırıp sen geçsen da. Жүрөгүмө dilin duyup al. Özдөштүрсүң эки тилди бир билип, өмүрүңө салган чыйыр ийгилик, көкүрөктө сезим болсун унутпа. Жүрөгүңдө эне тилиң эң бийик. Эне тилиң каруу кайрат күчүндө, эне тилиң түрткү болот бүтүнгө. Кайда жүрсөң кучагыңа бет кысып, бекем сакка капилеттен түшүрбө. Эне тилде сүйлөштү бил. Эне тилин сактагандар, эне сүтүн актагандар, эркин сүйлөп сүйүүчүлөр, эли жерин сатпагандар, кыргыз тилде сүйлөгөндөр, кыңыр ишти сүйбөгөндөр, өзгө тилди артык көрөр, өз элине күйбөгөндөр, кылындарды артка шилеп, кылыч мезин канча жиреп, көнөрбөс тил кана эми көкүрөктү калса тиреп. Арыбасын сүйлөнчү тил, ар бир жаран үйрөнчү тил, элеттиктер сүйлөгөндөй, эне тилде сүйлөштү бил. Үйрөн, оку, намыстангын, кыргыз болуп калып тангын, тил жоготуп же болбосо дилсиз барбы калып калдың. Кыргыз тилин карыбас тил, кылындарга арыбас тил, Кыргызстанда жашап туруп тил билбеген жарбасы бит. Ассаламу алейкум. Бардык күндөлүк эл аралык телефонуңуздан барынча куттуктайм. Мен өзүмдүн автордук чыгармамды окуп кетейин. Эне тили. Жерге салам башымды муунум бошоп. Кыргыз сөзгө киргиздеп тамга кошот. Өз энесин мамалап айткан менен айлашыда барата тилим. Тамырынан суырып чыккан тарыхымды, тактап айткан кыргызсың деп аныгыңды, акаласың жетакаңды сурап калсам, тилим чанып, кыргыз тилим чанып, жатыр дейсиң жамагыңда. Бир убакта жоо токтоткон эне тилим. Мейли өссүн көкүрөктөн ушул дилим, баарына куру жалап калсам дагы сатып кетчү менин эне. Жаман дебей, тил билгенди караласың. Билген жашы дүйнөгө жол ачылат. Сүйлөсөңдө башка тилде чаңжырап калтырбагы, өз тилиңде урмалат. Эне тилсиз, улутун жок инсансың, орус эмес кыргыз болсун сырдашың. Бабалардан мурас болгон урпактарга эне тилим таза күн сакталсын. Бабалардан мурас болгон урпактарга эне тилим таза күн сакталсын. Баарыңыздардын бүгүнкү энетил майрамыңыздар менен эне тилин сыйлыгын. Улутум бар, эне тилге байланган, унутулгус эжелден байырдан, улуу элдин уулу Айкөл Манастын урпагына урас кылып калтырган эне тилим. Эчем кылып карыккан, эбегейсиз орун алган тарыктан, эне тилим уюткулуу наркуу тил, эсиң болсо өз тилиңди сактай бил. Эне тилим бал каймагы калтыган, уккан жандын жан дүйнөсү балкыган, эрктүү күчтүү эркиндиктин элчиси, элчиленген кыргыз каада салтынан. Это ошо ойлодум да ушундай деп. Анда эмесе көпчүлүктөрдүн суроосу боюнча бүгүнкү жакшынакай биздин иш-чарабызды биздин ооба эл артысы десек деле жаңылышпай, элдин сүйүктүү ырчысы биздин Аленкабыз. Сиздердин колчагыңызда жана Өзбекчилигенова музыка. Кантип кеттик. Келе кой, Аленка.
Biraz söz alılayım düşünce kalın yerinin aldığında. Buyursa buna bakal stüdyasını açıp alıp buyursa hoşçu kızına ya katı değer kaldı. Üçüncüde gelinizden. Bu birinciden de ikinciden senin söz alılayım. Şunday bizim iş çaralarına ayba gelip durasın mı? Gelip duram. Болды. Söz al. Hürmetli uşunu menen sizlerge madani kechemizni aytaymiz. Kelgen katamingizlarga razı olingizlar. Çoğun rahmat. Hazır barımız çıkıp uşu estelikке sürekli düşüp koysak.